Assalamu алейкум кыргыз элим, ийгиликтүү энергиялуу күнүңүздөр менен туугандар. Бизде бүгүн Москва районуна караштуу Беловодский айылынан баардык жерге доступный болгон Воскресный базарга дагы жана ошондой эле центрга дагы жакын жерден парк, садик, школдун түбү десек да болот туугандар сатууга сонун баардык мүмкүнчүлүк шарттары менен үй чыкты. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай көчө тарабы эки дарбаза кирген. Мына ушул дарбазадан баштап бул тарабы дагы тигил дарбазага чейин туугандар. Анда эмесе ичин дагы толук кандуу көрсөтөбүз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай мына брусчатка басылган, көчөгө забор евро туугандар. Мына киргенде да короо жай. Палаталар тигилген. Короо кенен соту 13 соту экен туугандар. Документ тарабынан айта турган болсок, баардыгы мыйзамдуу, кызыл китеп жана ошондой эле тех паспорт дагы бар. Киргенде эле мына прихожа, сол тарапка өтө турган болсок, чоң кенен бул кухня. Баардык мебелдердин баардыгы калат, евро жасалган, отопление кирген, бир гана кийим кечени алып кирип жашай бергенге ылайыктуу туугандар. Оң тарабына өтө турган болсок, санузел, бул жерде да отопление орун алган, туалет. Сол тарапка өтөбүз туугандар. Мына оң тарапта дагы бир спальня жайгашкан. Маңдай тарабында чоң бир зал, оң тарапта дагы бир спальня. Мына ар бир жерде өзүнүн кийим коюучу шкафтары менен жана мебелдери менен туугандар. Баасын айта турган болсок, $70,000 деп жатат. Дагы сүйлөшүү жолдору болот туугандар. Кимдегин Беловодский, Московский районунан баардык шарттар менен кенен чоң үй издеп жүрө турган болсо, достор менен туугандар менен бөлүшүңүздөр. Анда эмесе азыр биз арт тарабын көздөй дагы өтөбүз. Үйдүн эки тарабынан тең чыгып кетсек да болот экен. Мына чыкканда эле сол тарапта бул жерде отопление аябай жакшы орнотулган дейт, сапаттуу болуп, бир чака көмүр менен эле толук кандуу жылытылат экен. Андан сырткары мына ат жагын өтсөк, бул азыркы көрсөткөн сырт тарабынан эшик, баардык тегерек чети забор, пескоблок менен бийик дуал тургузулган. Жана ошондой эле бул жерде дагы атайын тозулган бир өзүңүздөргө ылайыктап колдонуучу бөлмөлөр бар туугандар. Мына оң тарабында да кенен участок, дагы перестройка кыласыңыздарбы же ушундай эле бак дарактар тиксеңиздер да болот. Бул жерде азыр алма бактар тигилиптир. Мындай ушул жерде септик бар, душтук өзүнчө. Ар жак тарапта дагы бир септик бар. Эч кандай канализация кечкен жагынан эч кандай көйгөй жок туугандар. Достор менен бөлүшкүлө $50 каналына катталыңыздар. Бул видеону жоготуп албайын десеңиздер, сразу сактап класстан басып комментарий жазып алыңыздар. Себеби бизде видеону жоготуп алып чалгандар абдан көп болуп жатат. Анда эмесе биз сиздер менен коштошобуз туугандар. Москвада, башка мамлекетте да жүргөн туугандар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Саламаттаганыңыздар, күнүңүздөр жагымдуу жана берекелүү өтсүн. Мына дагы бир кошо кетчү нерсе, баардык үй тарапта сырттан дагы, ичинден дагы онлайн соткага же ошондой эле компьютерга кошуп койчу камералар менен жасалгаланган. Мына достор, азыркы сатылып аткан үй өзүңүздөр көрүп турган тигил тарапта боло турган болсо, мына маңдай тарабында садик жана ошондой эле автоунаа кетип бараткандын сол тарапка бурулган жерде экинчи школа жайгашкан. Мына достор, азыркы сатылып аткан Шевченко көчөсүндө, мына центр жактан Беловодскийде мына Ленина улицасы, бул жерде акимият жайгашкан жана ошондой эле айыл банк жайгашкан. Бул жердин арт жагына турган болсок, атайын машыгуучу бир зал бар. Андан кийин мына бул жеринде парк, атайын Беловодский Москва районунун центрина парк. Мындан ары көздөй жөө баса турган болсок, бир 3-4 мүнөттүк жол, машина менен 1 мүнөттүк жол жерде жайгашкан туугандар. Мына центр десек да болот. Мындан ар жагында базар. Анда эмесе шашылыңыздар, эйсин номери каналдын жүрүшүндө кой берилет. Эң сонун мүмкүнчүлүк, баасы да өтө ылайыктуу. Үйдүн да баардык шарттары каралган туугандар. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай Ош-Бишкек жолу, мына светофор өзүңүздөр көрүп турасыздар. Центрдан десек дагы болот.